Бүгүн 14-мартта өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев министрлик жана мекеме жетекчилери менен кеңейтилген кеңешме өткөрдү. Анда өкмөттүн өткөн жылы аткарган иши, өлкөдө байкалган экономикалык өнүгүү, ушул жылы аткарыла турчу иштер, инвестиция тартуу сындуу маселелер талкууланды. Өкмөт башчысы өткөн жыл оңой болбогондугун айтып, ошол эле учурда экономикада өсүү бар экендигине токтолду. Дүйнөлүк экономикада атаандаштык процесстеринин күч алышына карабай, экономикалык өсүү темпи 3,5% деңгээлинде сакталган. Узаган жылда улуттук валюта кыргыз сомунун туруктуулугун сактоо, бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү, мамлекет тарабынан кепилденген социалдык милдеттенмелерди толук көлөмдө камсыздоо аксаган жок. Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөт өз ишин дыкат аткаруу керек экенин эскертип, экономиканын туруктуу өнүгүүсүн камсыздоо зарылчылыгын белгиледи. Ар бир жетекчиде бирден айылда болобу, шаарда болобу, өнүктүрүү боюнча бирден долбоорду жетектешиш керек. Биз антпесек, жанагы орустар айткандай ручной управление алып келбесек, декларация менен бүтпөйт. Ар бир өзүңөрдөн отурган министрликте мен эмне кылдым дегилечи. Макул мен жарым жыл 3 ай болгон министрлерге айтпайын. 4 жылдан бери иштеп аткандар бирдеме кылдым деп айта аласыңарбы? Зарплатага кол койгондон башка. Жыйында премьер-министр министрликтердин жана ведомстволордун ишин натыйжалуу координациялоо, ошондой эле ата мекендик товарларды ИАЭП рыногунда илгерилетүү маселелери боюнча бизнес менен өз ара аракеттенүү жок экендигин эске салды. Фитосанитардык жана ветеринардык коопсуздук маселеси чечилбегендигин, кен иштетүү чөйрөсүндө катачылыктарды оңдоо, айрыкча уруксаат берүү жана лицензиялык келишимдерди аткаруу боюнча иштер ырааттуу аткарылуусу зарыл деди. Андан тышкары, жакында эле ишке ашкан коопсуз шаар долбоорун өлкө аймагы боюнча ишке киргизүүнү абзел деди. Биздин максат быйыл коопсуз шаар менен мына Бишкекти баштадык. Мына ушуну улантып, азыр экинчи этабына тендер жарыяласак, конкурста жарыяласак, Ош шаарындагы мына Бишкектеги тартипти көрүп алып, Ош шаарындагы биздин жарандарыбыз айтып атат, тезирээк Ошко баштабайсыңарбы депчи. Көрүңөр, жакшы нерсеге баары бир элибиз мындай суусап калган да. Ошон үчүн тез арада биз Ош шаары, Жалал Абад, чоң шаарларыбызды, трассалардын баары тең. Быйыл Кудай буйрса Бишкек бүтүп, чоң шаарларыбыз бүтүп, трассаларыбызды бүтүрүшүбүз керек. Жыйында Кыргыз поштасы, Кыргыз темир жолу, Манас эл аралык аэропорту сыяктуу ири ишканалар модернизациялоо жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу үчүн жеке инвестицияларды тартуу менен реформаланышы керек экендигин өкмөт башчысы баса белгиледи. Мындан тышкары, экспорттук импорттук операцияларды колдоону кеңейтүү үчүн РСК банкты капиталдаштыруу процедураларын тездетүү, ошондой эле аймактарды өнүктүрүү боюнча долбоорлорду 2 миллиард сом өлчөмүндө каржылоо механизмин киргизүү, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү учур талап экендиги айтылды. Биз эл менен тыгыз байланышып кылып аткан ишибизди түшүндүрүп турбасак, ортого чагым кылып, жазалып аткан ишибизге терс баа бергендер болот дагы эле. Ошон үчүн мунун баарын тең кайра күчөтүшүбүз керек. Өзгөчө мамлекеттик сапат кызмат көрсөтүүлөрдү жана электрондук формага алып келип атканды бардык мамлекеттик органдар кызмат көрсөтүп аткан жарандарыбызга. Азыр мына 5 компанияга кол коебуз. Мамлекеттик коммуникация, IT технологиясы боюнча 5 компания болот. Ошо 5 компания бардык жанагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук формага алып келүү боюнча иштерди ошолор жүргүзөт. Өкмөт башчынын айтымында, мамлекеттик сатып алуулар тутумун реформалоо жана программалык бюджеттик каржылоого толук кандуу өтүү боюнча иштердин жыйынтыгы канааттандырарлык эмес. Мамлекеттик сатып алууну тыкыр көзөмөлгө алып, тармактагы башаламандыкты жоюу зарыл. 1 миллиард доллардык сатып алуу болот экен. Өзүбүздүн миллиард долларды кошуналардын чет жактан келген товарларына берип атабыз. Премьер-министр ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоого алуу жаатында алгылыктуу иштер аткарылбай жаткандыгын катуу сынга алды. Счетчик bizde çıkat eкен. Elektrosчетчик. Алганыбыз Турциядан алып атырбыз, Кытайдан алып атырбыз, Казакстандан алып атырбыз. 200 миңди ошентип алып коюп турбуз. А бул жерде биздики жүрөт. Ишканасын коюп алып албайт. Себеби дегенде критерий коюп коюптур. 30 миллион оборотуң болуш керек, тиги бу депчи. Бул специально подгонда ошол жактагы компанияга, чоң компанияларга шарт түзүп берип атат. Ушулардын баарын Замир Марипаевич, биздин өзүбүздүн өндүрүштүн кандай гарантияларын алышыбыз керек, кепилдигин. Биздин өндүрүшчүлөрдүн кассасында 30 миллион жаткан өндүрүшчү жок да.
туурабы? Өкмөт башчысы аткаруу бийлигинин 2019 жылга карата программасын ишке ашыруунун мониторинг тутумун ай сайын натыйжалуу иштеп чыгуу жана киргизүүнү, кыска мөөнөттө макулдашууну аяктап, мамлекеттик органдардын ишмердигин пландаштыруу жана баалоонун жаңы методикасын бекитүүнү тапшырды. Мындан тышкары, ИАЭП алкагында экспортту көбөйтүүгө, инвестицияларды тартууга, жаңы жумуш орундарын түзүүгө, калкка кызмат көрсөтүүлөрдүн натыйжалуулугун жогорулатууга жана аймактарды өнүктүрүүгө өзгөчө басым коюлушу шарт экендигин айтты. Амантур Шергазиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.